Саңыздарбы достор, кандайсыздар? Ноталар жаттасаңыздар керек, эгерде жаттаган болсоңуздар, төмөнкү суроолорго жооп берип көрүңүздөр. Ноталык стан канча сызыктан турат? Жооп берүүгө 10 секундуңуздар бар. Жообу 5 сызыктан турат. Эгерде ушундай жооп берсеңиздер, азаматсыздар. Кийинки суроого өтөбүз. Музыкада канча нота бар? Музыкада 7 нота бар. Эгерде туура жооп берсеңиздер, азаматсыздар. Кийинки суроого өтөбүз. Бүтүн нота канчага созулат? Жообу бүтүн нота 4 ийге саналат же созулат. Ушундай жооп берсеңиздер, азаматсыздар. Кийинки суроого өтөбүз. Бул кайсы нота? Албетте, нотаны жаттаган болсоңуздар, оңой жооп бердиңиздер болуш керек. Бул ре нотасы. Кийинки суроого өтөбүз. Скрипкалык ачкыч кайсы нотаны түшүндүрөт? Скрипкалык ачкыч соль нотасын түшүндүрөт. Кийинки суроого өтөбүз. Нотаны жарым тоңго көтөрүш үчүн кайсы белгини коебуз? Эгерде диез белгисин койсоңуз, азаматсыз. Үндөрдү кагаз бетине жазып түшүрүүчү белги бул. Албетте, нота. Бул кайсы нота? Эгерде ми нотасы десеңиз, анда азаматсыз. Кийинки суроо. Эй тамгасы менен кайсы нота белгиленет? Ля нотасы деп жооп берсеңиз, азаматсыз. Нотаны жарым тоңго төмөндөтүүчү белги бул. Бул бемоль белгиси. Ушуну менен достор, бүгүнкү сурамжылоону жыйынтыктайбыз. Эгерде бул сурамжылоо сиздерге жаккан болсо, комментарийге жазыңыздар. Жана каналга катталып, коңгурочону басып койгонду унутпаңыздар.